Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду 2 жыл аралыгында муктаж болгон жарандардын көз жашын сүртүп, элдин ынтымагы менен кайрымдуу иш жасап келет. Бирок биздин фонддун атын жабынып, элди алдоо жолу менен өз пайдасына иштегендер дагы жок эмес. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Биздин бүгүнкү күндө ушул кайрымдуу болуп коомдук кайрымдуулук фонддун бүгүнкү күндө жасап жаткан жакшы иштери бар жана жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу бул пайгамбарыбыздан калган бизге осуяты, хадистери. Бүгүн ошону карманып жашасак, биз зыянга учурабайбыз деген сөздү айтып, дайыма иш жүргүзүп келебиз. Бирок эң өкүнүчтүүсү мындай ушул жакшы жасалып аткан ишке дагы буттоосулар барбы деген сыяктуудай суроолор да бизге берилип келет. Бирок бар экендигин биз кече жакында өзүбүз дагы ушундай көрүнүштөрдү угуп алып, кээде зээнин кейип, ушул биздин атыбызды сатып, кайрымдуу бол коомдук фондунун мүчөсүмүн деген сыяктуудай сөздөрдү айтып барып, базарлардан ушундай бир строй материалдарды алып аткандыгы тууралуу биз маалымат бергенбиз. Жана ошол Россиянын ошо Москва шаарында дагы ушундай кайрымдуу бол коомдук фондунан деп эл чогултуу аракеттерин жүргүзүп аткан биздин кайсыл бир мекендешибизди укканбыз. Бүгүн ал мекендешибизди кармап отурабыз. Кармап, ошол мекендешибиз эмне себептен мындай кадамдарга баргандыгы тууралуу сурап, анын мындай иш кылбашлыгын биз тыюу иретинде башкаларга үлгү болсун үчүн биз бүгүн ушул ишти жасаганды туура көрүп атабыз. Бүгүн мен айтар элем, келиңиз ушул кадамдарга барбасак экен, ушул элдин жакшынакай болуп аткан ынтымагын жок дегенде ушул жолду буспасак экен. Элдин ынтымагын, биримдигин бузбай, ажыратпай, бүлүк кылбасак экен. Ошон үчүн айтылган улуу сөздөр бар. Эгер колуңдан келсе пайдалуу иш кыл деген. Эгер пайдалуу иш кыла албасаң, анда сен зыян келтирбе дегендер бар. Ошон үчүн сураныч катары ушундай зыянчылыкты жасабасак. Анан ошол эгерде ким ушул фонддун атын сатып, ушундай бир жаман кадамдарга бара турган болсо, биринчиден Кудайдан коркушлугун айтар элек. Кудайдын жазасынан корксун. Экинчиден элдин ошондой муктажда турган майыптардын ырыскысын тартып алып жештиктен коркуш керек. Үчүнчүдөн мыйзам алдында жооп бере тургандыгын эстен чыгарбаш керек. Ошон үчүн ушулдай бир сөздү айткым келет. Дайыма бизде ынтымак, биримдик болсун. Аллах Таала ушул биздин ынтымагыбыз күн санап курчуп, кыргыз биримдиги менен көп ийгиликке жетишти жараткан насип кылган болсун. Саңырбай, кандайсың агар? Биз элден кечим сурайбыз. Биринчиден Азамат байкеден дагы кечим сурайбыз, кайрымдуу фондунан. Биз фондду Москва шаарындабыз. Азыр учурда атыбыз Иса болот. Биз элдин баарынан кечим сурайм, ачык айтканда. Биз кидалуу болуп жүрдүк, ачык айтканда. Москва шаарында иштеп жүрүп, элди биримдикке чакырайлы, мына кидалуу болгондорду баарын чакырып, бир чай кылып, колдо бар, колдо жокторду чакырып, бир ынтымакчылыкка чакырайлы дедик эле. Кайрымдуу кылайлы, Кудайдын жолуна деп биримдикке чакырып, биз жакшы ой менен баштасак, көрө албагандар группада ар түрдүү болду. Ошого байланыштуу биз кечирим сурайм баардыгынан. Бизден ката иш кеткен жок эле ал жерде. Көбү ката иш бизден главный элди жакшы маанайда чакырайлы дегенбиз. Жакшы ойдо ишти баштадык эле. Биз элден эчтеке акча алмайбыз. Каражат дос балам экөөбүздөн кетти, аэропортко барып, бир-эки жараныбызды алып барып, Бул сиздер көрүп турган кыргыз жараны Россия Федерациясынын борбору Москвада кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондунун атын жабынып, эл чогултууга аракет жасаган. Бирок фонд тарабынан кармалып, калың кыргыз элинен кечирим суроого мажбур болду. кечирим сурайм баардыгынан, жамаатынан, баардыгыңардан, кыргыз эли менен кечирим сурайм баардыгынан. Ушу Азамат байкеден дагы кечирим сурайм. Биз жакшы ойдо баштадык эле. Жакшы ойдо баштап ойлогон элек, бирок ишибиз ишке ашпады. Макул өзүбүз болойлу деп. Нурук досума дагы рахмат айтам. Неге дегенде ал деле башын ошо баштаган жакшы ой менен. Мен группаны ачканда дос балам кайрымдуу болду, ачалы деп отон койгондо Азамат байкеден бир руксат кылып алдык. Эми кечирим сурайм Азамат Байматов байкеден.
ошондо агабыздай үлгү бололу деп кайрымдуу намыс абийирибизди сактайлы деп чакырдык эле. Азыркы учурда Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондунун атын жабынып иш кылгандар көп кездешүүдө. Бирок мындай ишке бараардан мурун биринчи жараткандан, экинчи эл каргышынан, үчүнчү мыйзам алдында жоопко тартылуудан коркуу керек. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду эл кызыкчылыгын ойлоп, бир гана эл үчүн кызмат кылат.